bir insansız dağı bu жашоого жаралдыңыз, кыргыз болуп жаралдыңыз да. Мына өзүңүздүн миссияңыз бар да. Биздин ата-бабалардан келген, биздин аталарыбыз туугандар менен жумага жүк болуп келген да. Анан азыр заман өзгөрдү, современный орусча дегенде каттабай калган деле инсандар бар. Жок, баш экенин билет. Бирок ата жолун көрсөтпөйт балдарына. Өзү да ал жолдон аспайт. Туугандарына жакындабайт. Туугандар менен аралашпайт. Мына сиз азыр ушу биздин туугандар менен аралашып, туугандар менен жүргөнүңүз бул эң сонун атадан калган тарбияңызда аталардын жолун көрүп жүргөнсүз, өзүңүз да ата болдуңуз, ошо ата жолун улап атасыз да. Жөн эле өзүңүз инсан катары улап калбастан, балдарыңызга, мына кыздарыңызга, урпактарыңызга жол көрсөтүп атасыз. Кыргыздын атасы ушундай болот. Биз тууган урубуз менен, биз жумурай журтубуз менен кыргызбыз. Биздин ошол улуттук өзгөчөлүгүбүз ошол. Ошонуңуздан жазганыңыз ушундай талим тарбия үлгү болуп, балдарыңызга, келечек урпактарга аталардан калган талим тарбияны, аталардын баскан жолун урпактарга берип жүрө бериңиз. Биз сиздин чайыңызды ичип бүгүн аябай сүйүнүп отурабыз. Рахмат. Мына балдар, кыздарды тарбиялаган экенсиз. Ушулар сиздин жолуңузду көрүп, мен ойлойм, ушул балдарыңыз, кыздарыңыздын көйдөн толкуп турат да. Биздин аталар ушундай экен, илгертен ушундай жүргөн экен. Демек, биз да ушул жолду улашыбыз керек. Кыргыз көчүн улайт деген ушул. Кыргыз көчүн улап, ушул шартта жүрүп атасыз. Биз ошону менен сыймыктанабыз, сизди заттай сыйлайбыз. Калганы сиздин жүртүгүңөр тынч болот.